Назира Айтбекованы кайсыл талапкер урушту? Улуу муун урушуп атат мени. Улууңардан айланайын. Бирок ашмалтайы чыккан өлкөдө жашап атам. Бизге чейин жеткирген абал жакпай турат. Анын себебин силерден сурап, талап кылганга акым бар. Биз жаштар өлкөнү мындан ары да ашмалтайын чыгара турган болсок, силерчилеп жеримди тилип, коңшуларга сатып, тонналап алтындарды чыгарып, коррупцияны гүлдөгөнгө көмөк кыла турган болсок, мамлекеттин кыйрагына кайдыгер карап, элинин кор болгонуна көз жумуп, арзыбаган тыйынга арзымат болуп, көпөстөргө өлкөнү кыйраткан уруксат бере турган болсок, кийинки муунда бизден талап кылганга, биздин тилдегенге акысы болот. Балким тереңинде айыбыңарды сезип, жараңарды баскан сайын жарылып аттыңар ошондон болсо керек. Сөзүмө жөн эле теригип, бийик мамиле күтүп, намыска алдырып аткан болсоңор, өкүнүчтүү, улуу муун чуркап бараткан жаштарга чылбыр ыргытпай, чырылдап чындык издеп жүргөн жаштарды жерибей, жек көрбөй, сүрөп тургула, батаңарды бергиле, кресло таттуу билем. Бирок оруңарды берип, оңдогонго көмөк болсоңор, балдарыңар, неберелериңер кубанат. Ашыкча кетсем, айып этпегиле, деп жазды алып баруучу Назира Айтбекова. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Ырчы Асель Кадырбекова депутаттыкка аттанган атасын көрсөттү. Ырчы Асель Кадырбекова атасы Кадырбек Орунбаевич Замандаш партиясынын тизмесинде депутаттыкка талапкерлигин койгон. Ырчы атасынын сүрөтүн буга чейин жүктөбөгөнүн белгилеп, көрмандарына тааныштырды. Мен буга чейин атамдын сүрөтүн жүктөгөн эмес элем. Ал Замандаш партиясы менен талапкерлигин коюп, парламентке аттанууда. Биз үй бүлөбүз менен Замандаш партиясын колдойбуз, деп жазат Кадырбекова. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Асель Кадырбекова: кырсыктан кийин эс тутумум жоголуп, адамдарды тааный албай жатам. Кыргыз эстрада ырчысы Асель Кадырбекова жол кырсыгынан кийин эс тутумун жоготуп, эми өзүнө гана келе баштаганын айтат. Эмне себептен үй бүлөбүздөгү ар бир адамдын сүрөтүн жүктөп жатканымды түшүндүрмөк кетейин. Эс тутумум жоголуп, жакында эле баары өз ордуна келе баштады. Айрым нерселерди, адамдарды дагы эстей албай жатам. Дарыгерлер убакыт керек деп айтышты. Мен жата калса үлпөт тойубузду эстей албадым. Instagram айрыкча сүрөттөр эс тутумду жакшыртат экен. Жакындарымды жана досторумду унутуп калбоо үчүн сүрөттөрүн бат-баттан жүктөп туруусун чечтим. Булар менин инилерим. Жакшы көрөм. Мүнөзүмдү көрсөтсөм дагы чыдап, дароо кечирип алышат. Өмүрүңөр узун, бактылуу жигит болгула, дейт ырчы айым. Маалымат булагы, Барс Медиа чекит KG. Ырчы Анжелика Кайратова жолдошу Урмат Бекболуевке кайрадан нааразычылыгын жазып чыкты. Чириген адам башканы дагы чиритет. Мурунку күйөөм жакындарым билгендей митек курут. Бул менен сүйлөшкөндөн бери оорум күчөп кетти. Бул 10 күндөн бери дайынсыз. Унчукпай адамды кайра жайлап баштады. Башка өлкөгө көчүп кетүүгө туура келет окшойт, деп жазды Instagram сторисинде. Ошондой эле 10 жылдан бери башка мырзалар колун сураса да үй бүлөсүн сактайм деп аракет кылып келгенин, бирок жолдошу өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Маалымат булагы, Элдик Медиа чекит KG. Анжелика мас абалында туулган күн тосту. Кече соц тармакта белгилүү ырчы Анжелика Кайратованын видеосу тарады. Анда ал курбу кызынын туулган күнүндө олтурган. Анын мас экендигин соц тармактагылардын көбү байкап, түрдүү пикирлерин калтырышкан. Анда Анжелика мас абалында экен деп ачуу сөздөрүн калтырышкан. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Президент Таш Чайнарга материалдык жардам көрсөттү. Бүгүн 19 сентябрда Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүү, мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев Нурлан Алишеровдон кабар алды. Буга чейин ал оор абалда ооруканада жаткандыгы кабарланып, жардамга муктаж экендигин маалым болгон. Жолугуш учурунда Нурлан Алишеровго ден соолугун чыңдоого зарыл болгон аракеттерди көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин атынан материалдык жардам тапшырылды.
Бүгүнкү күндө Нурлан Алишеров өзүн жакшы сезип калгандыгын жана кийинки рекорддорду багындыруу ниети бар экендигин айтып, ал үчүн толук реабилитациядан өтө турганын билдирди. Нурлан Алишеров Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө Каймана Таш-Чайнар аты менен белгилүү балбан. Учурда ооруканадан ийгиликтүү дарыланып чыгып, үй бүлөсү менен үйүндө жашап жатат. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кубик Калыков, ырчы, бир ырымды 3 жолу ырдап популярдуу болгон. Кыйын музыкант, куудул, ырчы, аранжировщик, сүрөтчү, ошондой эле камкор күйөө, сонун ата. Ушул сапаттардын баары бир адамга таандык. Ал ким десеңиз, Той сыяктуу тамашалуу ырлар менен өз учурунун популярдуу ырчысы болгон Кубик Калыков. Кубанычбектен Кубикке өткөнү, рок ырчысынан эстрада ырчысы болуп калганы жана башка күлкүлүү олуттуу окуялары сизге да жагымдуу маанай тартуулайт деп ойлойм. Атам 60 рубльга гармошка сатып берген. Адамдын өзүнөн өзү баа бериши өтө кыйын, ошентсе да аракет кылайын. Чыгармачылыктын пайдубалуу кичинемде пайда болду. Атам 12 жашында мугалим болгон, манас айткан, комуз черткен, өз учурунун сабаттуу адамы эле. Апам ууз болчу. Мага сүрөтчүлүк өнөр апамдан калган. Кичинемде чыгармачылык чөйрөгө мени эч ким жетелеген жок. Мен да балдарымды жетелеген жокмун. Биз эки ападан туулган 14 бир тууганбыз. Атам кимибизди жетелеп жүрмөгеле. Атамдын комуз черткенин карап эле үйрөнүп алдым. Кийин бирөөнүн гармошкасын алып үйрөнүп, атам аны алып берүүсүн сурангам. Айлыгын алганда атам музыкалык аспап саткан дүкөнгө ээрчитип барып, кана чертчи деди. Өзбекче урустардын Катюшасын айтор үйрөнүп алган көп обондорду чертип салдым. Өнөрүмдү далилдеп анан 60 рубльга баян алдырган элем. Үйгө мейман келгенде 15 республиканын элдин ырларын черттирип, атам мактанып калчу. Шахмат жакшы ойночу элем. Мени менен мугалимдерди мелдештирип, козу утуп алган жайы бар атамдын. 8-классында Жалал-Абаддагы маданият техникумуна тапшырып өтүп кеттим. Техникумду бүткөндөн кийин Бишкекке жолдомо менен Исмайыл деген досум экөөбүз келдик. Экөөбүз тең музыкалык аспаптарды жакшы ойночубуз. Бирок өтпөй калдык. Айылга кетип, мен маданият үйүнүн директору болдум. Ал карком жетекчиси болду. Ансамбль ачтык. Анан экөөбүз тең аскер кызматына кетип калдык. Аскер кызматынан келгенден кийин өзүм эпос деп топ ачтым. Рок, джаз жанрында жанды ырдачу элек. Топ каттуу чыкты. 1990-жылы Борборго келип, республика боюнча 1-орунду алганбыз. Аскерден келгенден кийин жашоону башкача көз карашта карап калдым. Үй жайды оңдоп, тирикчиликти алдыга сүрөш керек, акча табыш керек деген маселе келип чыкты. 3 жерде иштеп, андан сырткары дыйканчылык кылчумун. Кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетин сырттан бүтүрдүм. Кассета чайналып кетип уялгам. Эпос тобу каттуу чыгып, түштүк аймагына багындырып алганбыз. Топто кыздарыбыз да бар эле. Тез эле ала качып же бирдеме болуп жок болуп кетишчү. Шагыраган балдар укмуш ырдап жатсак деле элге кызыксыз, анткени ырчы кыздарга кызыгуу күчтүү эле. Ошол учурда Борбордо Рахман Разыков уюштурган кыргыз эстрадасынын ырчылары долбоору чыккан. Динара Акулова, Алина Жетигенова, Айчурок Иманалиева, Расул Маматкулов, Бек Борбиев болуп концерт коюп, түшкөн акчага үй ала турган долбоор эле. Ошолор Жалал-Абадка келип калышты. Музыкалык аспаптарды деле жок, өздөрү эле келе бериштир. Фонограмма жаңы чыгып жаткан. Кассетага жаздырып алып ырдашат экен. Кассетасы кээде магнитофонго чайналып калат. Аны калем сап менен түрөсүң. Кимдин ыры өтүп кеткени да билбейсиң. Иши кылып азап. Бизге фонограмма келе элек болчу. Жандуу үн менен ырдачубуз. Фонограмма дегенди ошондо билдим. Мен Рахман Разыков менен тааныш элем. Музыкалык аппараттарыларымды коюп берүүдү суранды. Биринчи күнкү концертке мени Ямахага тургузуп коюшту. Калп эле ойномуш болуп турам. Анан ырдап жатса эле баягы кассета чайналып кетсе болобу? Элге калп эле ойноп жатканым билинип калды. Уялганымды айтпа. Бек Борбиев анда аккордеон менен ырдачу. Аны чык эле чык деп сахнага түртүп чыгарып жиберишти. Кассетаны калем сап менен түрүп кайра чыгарышты. Эптеп концерт бүттү. Анан айттым: урматтуу артисттер, силерди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, бирок элдин ушунча алдаганы болбойт. Мен силердин ырларыңарды Ямаха менен ойноп бере алам.
Эртең 1 saatка келгиле, даярданалы дедим. Эртеси музыканы ойноп берип, жандуу үн менен укмуш сонун концерт болду. Баарынын үнү сонун экен. Эмне азап дейм да, жандуу үндөрү менен элге ырдабай бербейби десең? Ойноп бергениме ыраазы болуп, мени чакырышты. Менин тобум бар. Кетип калсам алар ачка калбайбы? Бирок акчамды жакшы төлөп бермей болушту. Эмгек көргүсүн алып